Мына бизде ушул Улуттук олимпиада комитетине өзүнүн жеке каржыларынан кошуп спортсмендерге стимул берип турган бир топ бизнесмендер бар деп айтылат. Анын арасында силердин жетекчиңер, президентиңер, Шаршембек Абдыкеримов. Ал киши өзүнүн эле жеке бизнесиндеги үйлөрдөн жана машина, автоунаа ошол сыяктуу нерселеринен берип спортсмендерге ушундай бир демилге берип турат деген сөздөр айтылат. Бул боюнча пикириңиз кандай? Шаршембек Шайлообекович бизге президент, Улуттук олимпиада комитетинин президенти болуп 2015-жылы шайланды. 2016-жылы кайра кийинки 4 жылга шайланып чыкты. Шаршембек Шайлообекович өзү күрөш федерациясынын президенти. Анан менин билгеним боюнча, мен өзүм свидетель болгом, 20 спортсменге квартира подарить эткен. Андан тышкары сиз айткандай автоунаа, башка белектер федерацияларга жардам берет. Мисалы үчүн ок атуу федерациясын айтып кетсек болот. Ок атуу федерациясы бул ал жерде мен президент болом, ок атуу федерациясында. Анан биздин федерацияда жаа атуу болуп айтылабы же ок атуу болуп айтылабы? Жаа атуу бул стрельба из лука. Ок атуу бул пулевая стрельба. Анан биздин федерацияга дагы аябай чоң жардам берет президенттин катары. Өзүңүздөй билгендей бизге $1 миллион мындай спортивно-стрелковый комплекс алып берген. Бул биринчи жолу Кыргызстанда 20 жылдын ичинде, мен не ошибусь, но за 20 лет биринчи жолу спортивно-специальный комплекс построен. Бул атайын международный стандарт менен курулган спортивный тир. Анан ушул тирге жардам берген президент Шаршембек Абдыкеримов. Бизге эл аралык федерациянын президенти Лисин Владимир Сергеевич келип кетти. Ал ошол салынган комплекске аябай чоң баа берди. Андан кийин Азиянын президенти келип, бизде биринчи жолу Кыргызстандан биз ок атуу боюнча Азия чемпионатын өткөрдүк. Бул жерде өткөрүлдү, Кыргызстанда. Жаңы салынган комплекste өткөрүлдү. Шаршембек Шайлообековичтен башка да кимди айтып бере аласыз, сиздерге көмөк көрсөткөн, же ал киши өзү жалгыз эле бүгүн жардам берип атабы? Өзү көмөк көрсөткөн бизнесмендер көп бар. Мен ошо Шаршембек Шайлообекович менен мага ошо ок атуу федерациясынан жардам берди деп айта алам. Эми мындай чоң бизнесмендер, башка кишилер деле федерацияларга жардам берип атышат. Алар бирден спортсмендерди көмөк көрсөтүп чыгаруу жагынан, мүмкүн ошол жагынан жардам берип жатышкан. Эми буну мындай федерация менен тактап сураштырсак болот. Сураштырсак болот, мындай нерселер айтылыш керек. Анткени деген ошол бизнесмендерге биз ошол эфирден айтып демилге көрсөтүп турсак, мүмкүн дагы башка спортсмендерге жардам берет деген ойдобуз. Дагы бир айта кетчү нерсе, бул көкбөрү оюну, биздин улуттук көкбөрү оюнун ушул олимпиадалык оюнга киргизүү боюнча сунуштар түшүп жатканын мен социалдык сеттен окудум эле. Негизи эле биздин көкбөрү эгерде кирсе ушул олимпиадалык оюндардын курамына абдан жакшы болмок. Анткени ал бул биздин кыргыз улутунун, биздин улуттук оюнубуз экени дүйнө жүзүнө белгилүү. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Өзү олимпиада программасына, олимпиада спорттук программасына кириш үчүн атайын эрежелери бар. Бул биринчиден эл аралык федерация деңгээли. Мисалы үчүн көкбөрү спорт катары бүт континентте болуш керек. Анан кийин өзү олимпиада комитетинде 205 мамлекет кирет. Ошол 205 мамлекеттин 50%-нан көп мамлекетте көкбөрү болуш керек. Ошондо гана мындай эл аралык федерация деген деңгээлге чыгат. Ошол деңгээлге чыккандан кийин эл аралык олимпиада комитети өзүнүн конгрессинде карап чыгышы мүмкүн. Ал жерде шайлоо болот. Аябай көп спорт олимпиада программасына кирбеген спорттор бар. Алар олимпиада программасына киргенге аябай чоң аракет кылышат. Ошон үчүн чоң шайлоо болот. Ар бир олимпиаданын алдында кийинки өтө турган олимпиадалардын программасы такталат. Мисалы үчүн азыр Токионун алдында, Токио олимпиада учурунда эл аралык олимпиада конгресси өтөт.
ошол конгрессте Париж менен 24-жылкы Париж Олимпиадасынын программасы түзүлөт. Анан ошол жерге кирбей калган спорттор аракет кылып шайлоодон өтүшөт. Ошол жерден киришет, Абдан жакшы жаңылыктарыңыз бар экен. Мен кечээ дагы маданият министри келгенде айттым эле, көп улуттар спорт жана маданият менен дүйнө жүзүнө таанылышат деп. Биздин деле ойчубуз кур эмес, биздин дагы спортсмендер абдан күчтүү. Биздин спортсмендердин эң негизги бизде Манастын духу бар десем болот. Алар дайыма намыскөй. Буга чейин жогоруда айтып кеткендей, Шаршенбек Шайлообекович келгенге чейин бир топ каржы жагынан мүчүлүштөр болгонуна карабастан далалат кылып келишти. Мен ойлойм, мындан ары дагы биздин Кыргызстанда ушул Кыргыздын намысын коргоп, желегин желбиреткен биздин спорт жаштары көп чыгат деп ойлойм. Ишиңизге ийгилик. Мындан ары да биздин студиябызга келип туруңуз. Рахмат.